Баткен жана Талас облусунун жергиликтүү соттору жыл жыйынтыгын чыгарышты. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун катышуусунда Баткен облусунун жергиликтүү сотторунун 2023 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча кеңешме видеоконференц байланыш аркылуу өткөрүлдү. Онлайн жыйынга жогорку соттун төрагасынын орун басарлары Нурлан Мусаев, Шыралы Камчыбеков, Нургүл Бакирова, ошондой эле Баткен облустук соттунун төрагасы Алмазбек Апышев, жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялар катышты. Баткен облустук соттунун төрагасынын орун басарлары Бактыбек Султанканов, Азамат Алдашев жана Бакыт Ибраимов биринчи инстанциядагы соттордун 2023 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы, судьяларга жүктөлгөн жүктөм жана судьялар тарабынан сот иштерин кароонун сапаты тууралуу маалыматтар менен тааныштырды. Ошондой эле иштерди кароодо пайда болгон маселелер талкууланып, биринчи инстанциядагы соттордун апелляциялык тартипте каралган сот актыларынын жокко чыгаруунун жана өзгөртүүнүн негиздери айтылды. Өз кезегинде Замирбек Базарбеков өткөн жылдын жыйынтыгы менен жогорку сот тарабынан актоо өкүмдөр чыккан бир топ иштерге талдоо жүргүзүлгөндүгүн белгиледи. Анын жыйынтыгы менен көп учурда кылмыштын курамы жоктугуна, айыпталуучунун айыбын тастыктоочу далилдердин жетишсиздигине байланыштуу жазык иштер боюнча актоо өкүмдөрү кабыл алынгандыгын айтты. Өзү жергиликтүү соттор тарабынан эмне деген кемчиликтер болуп жатат? Мына контрабанда боюнча айтыңызчы, кемчиликтер барбы, жокпу? Контрабанда боюнча Замирбек Бурамаевич биринчи инстанциялык соттордо мен эсимдеги фактыларга эле токтолоюн. Жанагы мүлкүн конфискациялоо боюнча кетирген каталар бар. Болбосо жанагы мүлкүн товарды алып коюп дагы анан жаза белгилеп койгон учурлар бар. Анан эми азыркы учурдагы биздин 3-чү этабыбызды билесиңер да силерчи. Бул өтө оор кадам, этап сот реформасынын эң оор этабы ушул. Соттордун иштеринин сапатын өтүү. Мындан тышкары Замирбек Базарбеков жогорку сотко кайрылгандардын көбү айрым соттордун ишине нааразы экендигин, иштер өз убагында каралбай созулуп жаткандыгын жана мыйзамсыз чечимдердин болуп жаткандыгын кошумчалады. Ошондой эле төрага Талас облусунун жергиликтүү сотторунун кеңешмесине катышты. Кеңешмеде 2023 жылдын отчеттук мезгилинде Талас облусунун шаардык райондук соттору тарабынан кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн тартибинде жалпы 2726 соттук иштер жана материалдар каралгандыгы маалым болду. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы статистикалык маалыматка салыштырмалуу 264 ишке же 10,7%га көбүрөөк. Административдик иштер боюнча отчеттук мезгилде Талас облусунун административдик сотунда 124 административдик иш жана 11 соттук материал каралган. Мыйзамдын үстөмдүгү менен акыйкат чечимдер кабыл алынганда гана сот адилеттиги өз максатына жетет. Ал эми сот адилеттиги өкүм сүргөн өлкөдө өнүгүү болот, коомдук мыйзамдуулук сакталат. Замирбек Базарбеков соттук реформа бир адамдын гана аракети менен жүзөгө ашпай тургандыгын, буга бардыгы, анын ичинде укук коргоо органдары менен биргеликте ишке аша тургандыгын айтты. Андыктан төрага кийинки аракет иштин сапатына өтүү керек экендигин эскертти.